Assalamu alaikum görүүчүлөр. Бул да болсо биздин объекттерибиздин бири. Азыр краскалоо иштери жүрүп жатат. Мында усталар панелдерди каптап берген. Краскалоо иштерин үйдүн ээси өзү жүргүзүп жатат. Буну краскалаганда биринчи шовторун серый светке кисточка менен боеп алган, кирпичтин чуңкурларын. Экинчисинде кылканы жок валик менен кызыл светке бетине тартканда кылканы жок валик кирпичтин шовуна кирбейт, бетин эле боеп коет. Грунтовканы ошондой эле грунтовканы компрессор менен чачып алсаңыздар дагы болот. Булар зээрикпей кисточка менен ар бир кирпичтин аралыгын кисточка менен боеп алышты. Андан соң валиктин кылканы жогу менен бетине кызыл краска тартышты. Кремлевский светте боелду, кызыл Москва деген. Жалпы үйдүн квадрат метри 200 квадрат тейлейт. Мында бизде жалаң эле облицованный кирпич имитациясындагы панелдерибизди колдонгон. Фундаментине деле фундаментин башка кылса дагы болмок. Булар эми европейский стилде жерге деле кирпич менен каптап салышты. Жалпы объектибиз аябай сонун чыккан. Кремлдегидей жана айта кетсек, бунун краскасы акриловый силикон краскада краскаланат. 10 жыл 15 жыл өңү өчпөйт. Эгерде үйүңүз чаң болуп калган болсо, жууп турсаңыз да болот. Мойка менен жуусаңыз деле болот, челектеп чачып, же шланга менен да жууп койсоңуз болот. Чаң болгондо суу менен жууп койсоңуз, кайра эле краскасы жашарып, жаңыдай болуп калат. Эгерде сиз 10-15 жылдан кийин башка түскө боейм десеңиз, валиктин кылканы жогу менен бетине тартсаңыз, кайра эле жаңы болуп калат. Мисалы, кирпич менен урганда деле 10-15 жылда кирпич деле эскирет. Бул деле 10 жыл 15 жылдан кийин кичине эскире турган болсо, боеп коюу мүмкүнчүлүгү бар. Себеби бул панелде шовтору чуңкур, бетинен боей бересиз. Кылканы жок валик менен бетинен боегондо кылканы жок валик кирпичтин шовторуна кирбейт.